Салам достор. Бүгүнкү жаңылык UFC 270-те. Мушкелер канча акча иштеп алышты? Жана Фрэнсис Нганnou бокс дүйнөсүнө кайталы. Бул маалыматтар менен алдыда таанышасыңар достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз каталабыз каналга. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Кечеги болуп өткөн UFC 270-турнирге жалпы бөлүнгөн акча $1 миллион $800,000 бөлүндү. Ал эми чемпион Фрэнсис Нганnou жана Сирил Ган эки мушкерге бөлүнгөн акча болсо достор, чемпион Фрэнсис Нганнouга $600,000 төлөндү. Бул акча чемпион үчүн азбы көппү? Бул силердин көз карашыңар, кандай билбейм. Убактылуу чемпион Сирил Ганга $500,000 төлөнгөн. Кантсе көпчүлүктүн оюнча же кээ бир инсандардын айтуусунда спорный саллашуу деп айтышууда. Балким спорный эмес, бул силердин да жеке оюңар достор. Ошол нерсени айтып өтөйүн. Ал эми жеңил салмактагыларга келсек, Брендон Морено жана Дэвисон Фигередого эки мушкерге жалпы $350,000 ажыратылган. Жеңүүчүгө $200,000. Ал эми Мореного $150,000 бөлүндү. Достор, Фигередо чемпион болгондон кийин Рыскулбек Ибраимов менен бул түшкөн видеону Instagram сет тармакта жайылды. Кыргызстан мен силерди жакшы көрөм. Сүйөм деген сөзү менимче чемпиондун эң сонун болуп угулдук лака. Thank you. I love you, Kyrgyzstan. Salam alaikum. Wait. Salam alaikum, Kyrgyzstan. Mashallah. Yati bialu blue. Spasiba. Heskelbek in Kyrgyzstan. Ал эми кийинки жаңылык Фрэнсис Нганnou бул жеңиштен кийин UFC'дин кетерин айткан эле достор. Бокс боюнча чемпион Тайсон Фьюри баарыбыз билебиз. Өзүнүн сет тармагына Нганнouга жеңиши менен куттуктап, сөздөрүн айтып өттү. Фрэнсис Нганnou, куттуктайм. Бирок чыныгы акчаны кааласаң Сыган падышасына бар, деп жазып өткөн Фьюри. Эгерде бул саллашуу болуп же Нганnou бокс дүйнөсүнө контракт түзсө достор, Конор Макгрегордой болуп дем жетпей бокста өзү нокаутка учуп кетсе керек оюнча. Неге дегенде Фьюри да өтө тажрыйбалуу. Бокстун сырын жакшы түшүнөт дегендей, өзүнүн бокс боюнча карьераларында көбүнчө нокаут менен жыйынтыктаган өзүнүн карьерасында бокс боюнча. Өзү достор көптөн бери Фрэнсис Нганnou UFC жөнүндө нараазычылыктарын билдирип аткан болчу, аз акча төлөбөйт анда мындай деген болчу. Мына өзүнүн карьерасында жыйынтыктап алды достор. Эгерде эми бокс дүйнөсүнө кайта турган болсо, бокс чемпиону Тайсон Фьюри жеңет же болбосо Фрэнсис Нганnou жеңет. Эгерде бул тууралуу өзүңөр дагы кызыгып көргөн болсоңор, оюңарды билдирип өткүлө достор. Эгерде силерге бул нерсе кызык болсо.